эшикте суук болгону менен ушунчалык ар бирибизде эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын тең эртең менен эрте баардыгыбыз Кудайдын берген жакшынакай күнүндө, жакшынакай таңында баарын ыраазычылык менен кабыл алалык. Мен дагы абдан сүйүнүчтөмүн бүгүн да сиздер менен бир эфирде жолугушуп жатканыма аябай чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү биздин темабыз да бир өзгөчө тема. Бул тема мага да аябай жагат. Ушул теманы өзүм өтүп дагы өзүмө дагы аябай чоң таасирин тийгизген. Ошондуктан ушул тема менен бүгүн сиздер менен бөлүшкүм келет. Бул өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Бул дагы ушунчалык керектүү тема, байкабайбыз, бирок деген биздин жашообузда жакшы жашап атсак дагы, жакшынакай үйдө жашап атсак дагы, бир кандайдыр бир нерселерди байкайсыздарбы? Бир күнүгө эле бир окшош күндөр өтүп аткандай, же болбосо кандайдыр бир нерсени каалаган убагыңыздар болобу? Ошол жөнүндө бир кайтарым байланышка жазып койсоңуздар. Кандайдыр бир нерсени каалап же бир мурда эле ушундай жашоодо жашап жүрө беребиз, бирок деген бир кандайдыр бир өзгөрүүнү каалаган, бир нерсени өзгөрткүңүз келген убактар болобу? Бул ар бир адамда болсо керек. Анткени биз деген күндө эле бир калыпта жүрө берсек, өзүбүз баягы жашап жүргөн убактарда, ооба туура айтасыз да, жашап жүргөн убактарды күндө эле кайталанган күндөр өткөндөй эле кээде бир ушундай сезимдер пайда боло баштайт да. Ооба туура айтасыздар. Сөзсүз ушундай бир убактар болот да, аябай сонун үйдө жашап атсаңыз деле, ушундай бактылуу болуп, ушундай семьяңыз менен бир сүйүнүп, кубанып жашап жүрсөңүз деле бир нерсе жетишпегендей боло берет да. Бир нерсе бир өзгөргүңүз келип эле, же бир нерсени башка жаңыча жаңырткыңыз келип эле, ооба ичиңиз уйгу болуп эле, ушундай бир нерселер боло берет да. Ар бир адамда кандайдыр бир убакыт өткөн сайын өзүнө бир кандайдыр бир сезимдер пайда болот да. Сезимдер пайда болуп, кээ бир жерде, кээ бир учурларда даже жашоодо деле, жакын адамдарыңызга деле же бир нерселерге деле бир нааразычылыктар пайда боло берет да. Ушундай бир сонун туруп эле жакшынакай жашап жатып деле, үйүңүз татынакай үйдө жашап атсаңыз деле, жакшынакай машина айдап жүргөн болсоңуз деле, же болбосо акча финансы жактан деле кыйынчылык болбогон учурда деле бир кандайдыр бир өзүңүздө бир нааразычылыктар пайда болуп калат да. Мисалы, өзүңүздүн негизи эле мындай эртең менен турганда кээде ушундай өзүнө жакшы нерселерди каалап, ыраазычылык билдирип атып эле, бир убакта өзүңүздүн кебетеңиз өзүңүзгө жакпай калышы мүмкүн. Же бир кийимиңиздин бир жерлери жакпай калышы мүмкүн. Иши кылып бир кандайдыр бир нерселерди жактырбай баштайсыз да. Же болбосо жумушуңузда бир өзүңүзгө бир нааразы боло бересиз. Же жумушуңуздагы бир нерселерге нааразычылыктар боло берет. Ушундай бир сезимдер пайда боло берет да. Адам өзүндө кандайдыр бир мындай кылып өзгөртпөсөм мен мындай болуп калмакмын да деп эле бир ошол өтүп кеткен нерселерге эле кейиштүү нерселерди айтып эле, ушундай бир нерселер пайда боло баштайт. Ушул учурда сиз ошол нерселериңизге күнөөлүүлөрдү издей бересиз дагы. Бирөөлөрдү күнөөлөп эле, жактырбай эле, жакшы же болбосо өзүңүздө бир характерлериңиздин өзгөргөндөрүн өзгөртүп эле, мындай кыялдарыңызды башкача болуп эмне кылайын деп же болбосо ушундай бирөөлөрдү кагып жиберип, же ушундай нерселер пайда боло баштайт да. Ушул мезгил бул деген кандайдыр бир ошо бир нааразычылыктар пайда болгондо чыгат экен да көбүнчө. Бир нерсеге нааразы болгондо же бир нерсени туура эмес кылып алганыңызда ошондой нааразычылыктар боло берет да. Анан ошол
ошол нааразычылыктарыңызга көпчүлүгү эле башка бирөөлөрдү күнөөлөй берет. Мисалы кээ бирлерибиз мисалы балким кыйналып кетсек, бир аз кыйналып кетсек эле каяктагы бир үй бүлөбүздөгү башка адамдарды күнөөлөп же болбосо кичинекей кезибизде эле мен ушундай болчумун, менин кыялым ошондой кичинекей кезимден эле калып калган деп дагы биздин жашообуз дагы мурунку балалык чагыбызга деле күнөөлөрдү үйүп эле ушундай причина таап эле бир нерсе издей берет экенбиз да. Бул же болбосо жанагы жакын жакшы көргөн подружка досторубузду деле ата энебизди деле күнөөлөп элечи ушундай болуп калган деп эле каякта бир эски нерселердин баарын тең эстей берет экенбиз да. Мунун баары тең өзүбүздүн бир кандайдыр бир эмоциядан пайда болгон сезимдер экен да. Кандайдыр бир эмоция, мисалы ошол моменттеги бир ушундай эмоция менен кабыл алган нерселерге нааразы болуп, ошондон дагы өзгөрүү бир денеңизде бир нааразычылыктар пайда боло баштайт экен да. Ушул эмне кылсам, кандай кылсам деп учурга деп аткан учурда сиз ар кандай нерсени кылганга аракет кыласыз да. Мисалы биз деле айтабыз күнүгө баарыбыз тең аракет кылабыз, күнүгө эртең менен суу ичели. Чындыгында аябай сонун баягы советтер берилип атат бирибизден көрүп атабыз, угуп атабыз, колдонолу деп аракет кылып атабыз. Чындыгында эртең менен туруп Алла Таалама өзүмдү курчап турган дүйнөгө өзүмдүн баардык нерселериме ыраазычылык билдиргиле дейт. Ошентип эле бир күнү деп тастап кетесиз да. Же болбосо кой мына эми муну башкача жашоону кылайын, ушундай бир нерсе кылайын, же болбосо мисалы диетаны өзгөртөйүн. Мен өтө эле толуп кеттим. Мага өзүмдүн денем жакпай атат. Мен деген диетаны баштайм деп баштап алабыз дагы. Ошол диетаны жаңыдан баштаганда диета деген эме ар кимге ар кандай таасирин тийгизет да. Мисалы кээ бирлер айтат, мен деген диета кылыш үчүн ашыкча майлуу тамактарды жебей эле коеюн, ашыкча нерселерди кылбай эле коеюн, мындай өтө тиги мени толдуруп турган тамактарды азайтайын деп баштайбыз деле баягы эле өзүбүздүн калыбыбызга баягы ташап кетебиз да. Аны кылгандан да чыгылып мындай кандайдыр бир өзгөрүүнү баштайлы дейбиз, бир нерсени кылалы дейбиз дагы кайра эле өзүбүз эмне болобуз, баягы эле эски адаттарыбызга отуруп калабыз да. Ушу жактырбай калган, кыла албай калган кездерде негизи адам негизи өзгөрүүнү каалап калган учур болот да. Өзгөрүүнү каалап калган. Элдер жакпай, бирөөлөр жакпай, эч нерсе жакпай, ошол өзгөрүүгө бир түрткү пайда болот да. Сиздер үчүн бир кандайдыр бир түрткүнчүк пайда болот. Ошол учурда ошол башкаларды күнөөлөп, же болбосо башкалардын ошол сиздин ошол күнкү жашооңузга, же болбосо ошол моменттеги кылган нерселериңизге таасирин тийгизди деп бирөөлөрдү күнөөлөөбүздөн эң биринчи эле буга башкалар күнөөлүү эмес, буга адамдын өзү гана экен да. Өзүңүз гана күнөөлүүсүз. Мисалы ошол жумуштан башка жумушка орношуп алсаңыз деле, биздин жашообузда башка жумушка барсаңыз деле баягы нерселер кайталана берсе, сиз эмне дейсиз? Эмне эле мен мурда эле ушул жумуштан мынтип кеттим эле, анан кайра бул жумушка орноштум эле, эмне эле болуп атам деп ушунун баарын өзүңүзгө жакпай калган нерселердин баардыгы тең бул өзүңүздөн экен да. Ошондуктан эгерде сиз ушундай кандайдыр бир нааразычылыктар өзүңүздө пайда болгондо, бул өзүңүздү баштан аяк изилдеп чыгышыңыз керек экен да. Демек, баардык нерсе кандай гана иш болбосун, кандай гана жашоодогу өзгөрүүлөр болбосун, булардын баарына башкалар эмес, именно адамдын өзү күнөөлүү экен да. Өзү экен да. Ошондуктан дайыма эгерде сиз өзгөрөм, эгерде жашоомду жакшы мындай бир моореки пайда болгон сезимдер жок кылам деген болсоңуз, анда баардыгын тең сиз эмнеден баштайсыз? Эң биринчи өзүңүздөн баштайсыз да. Өзүңүз үчүн эмне кыласыз? Өзүңүздүн жашооңузду өзгөрткөнгө даяр болосуз. Даяр болуп калган убагыңыз болот да. Ошондуктан жанагындай өзгөрүүлөрдү издеп жатасыз да сизчи. Эми ошол өзгөрүүлөрдү
кантип кандай кылып өзгөрүшүм керек, өзгөрүүнү баштайм деп туруп чечимди кабыл алдыңыз, өзүңүздөн баштаңыз да. Эң биринчи эч качан бирөөдөн баштаган себеби ал адамдар сизге карап баягы өзгөрөт да. Ошондуктан сиз эң биринчи өзүңүздөн баштаңыз. Демек сиз ушу өзгөрөм же болбосо ушул жашоодон мындай башкача жашоого өтөм деген болсоңуз, анда демек сиз чечим кабыл алдыңыз да. Ошол точкага сиз жеттиңиз. Ошо өзгөрүүнү башташ керек точкасына жеттиңиз да. Анан өзгөрүүнү мына бүгүндөн баштап, эртеңден баштап мен эртең менен эрте турам дейсиз да, мисалы. Эгерде дайыма жакшы уктап, эс алып, кеч туруп ушундайга көнүп алган болсоңуз, эртең менен эрте турам дейсиз дагы. Бирок эртең менен биринчи күн турасыз, экинчи күн турасыз, үчүнчү күн турасыз. Анан кийин бир жума өткөндөн кийин кайра баягы эски адатыңызга түшөсүз да. Тажап кетесиз. Анан мына баштайын деген эмеңиз эмне болот? Баягы кайра мурунку жашоо керек. Анткени кыйынчылык менен турасыз, бир кыйналасыз. Же болбосо диета баштагыңыз келди. Жана мен айткандай эле диетада отургуңуз келди. Ашыкча толуктук болуп кетти менде деп. Же болбосо физкультура менен баягы спорт менен заниматься этейин дейсиз да. Ушундай нагрузка менен баштап аласыз да. Нагрузка менен күндө эртең менен чуркаш керек, момча басыш керек. Мондай физкультурный эмелерди, эрежелерди кылышым керек деп баштадыңыз эле. Бир күн, 2 күн, 3 күн жасайсыз да, анан 4-5 күнгө келгенде баягы жалкоолук башталат да сизде. Уже тажап баштайсыз, кыйналып баштайсыз да, анан кайра таштап коесуз. Кээде тамакты дагы мындай туура тамактанууга өтөйүн деп аракет кыласыз. Бирок биринчи күнү тамакты баягы диетический тамактардан аласыз, ошолорду жеп баштайсыз. Биринчи, экинчи күн өтөт, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи күн өтөт. Андан кийин эле баягы уже эме башты конокко барсаңыз, баягындай майлуу тамактар турса, таттуу тамактар турса, баягы диетаны кантип ушуну эме диетага отурам, мына мондай тамактар турса деп туруп, кайра ташап кетесиз да. Анан супсактык пайда болот дагы, тамактын эме даамын кайра сагынасыз. Ошол баягы диетасы жогору тамакка кирип кетесиз да. Ушунун баары кандай өзгөрөйүн десеңиз деле, ушундай нерселер пайда болуп кете берет да. Пайда болуп кете берет. Анан сиздер эмне кыласыздар? Баягы корко баштайсыздар. Депчи. Демек мына бир жума кармадым эле, мына же болбосо 2-3 жума ушундай диетада отурдум, же болбосо кантип ушундай майлуу тамактар жебей, же болбосо таттуу тамактарды жебей калам, сладкий пирожный, таттуу пирожныйды кантип жебей коем деп коркунучту пайда кылат. Көрдүңүздөр, сиз уже корко баштайсыз дагы, баягы тамактан кайра отказ кыла да каласыз да. Бул эмне деген? Бул кандайдыр бир коркунуч сезимдердин пайда болушу да. Себеби аны жебей калам, ушул ойдон калып калам деген уже астыңызда эмне пайда болот? Коркунучтар пайда болот. Ошол коркунучтардын пайда болушу сиздин баягы каалооңузду, баштаган ишиңизди, өзүңүздү өзгөртөм деп баштаган ишиңизди эмне кылат? Токтотот. Анан көпчүлүгү уже өзүнө өзү ишенбей калат да. Мен демек өзүмдөн экен да, өзүнө такыр ишенүүсү жок болот, ишеними жок болот. Мен деген сила волям жок экен. Мен демек өзүмдү өзгөртүүгө менин күчүм, алым жетпейт экен деп өзүн өзү эмне кылат? Басынта баштайт да. Басынта баштайт. Көбүнчөсү ошо, эгерде сиз өзгөрүүгө даярсызбы, сиз эмне кыласыз? Ушул коркуу сезимдерди такыр таштаңыз да. Көпчүлүк ушу коркуп эле ошону токтотуп, баягы жакшы баштайын деп ушундай ийгиликке жетем дейсиздер, мисалы, ийгиликтүү инсан болом дейсиздер, бирок ошого жеткенге эмне кыласыздар? Коркунуч сезимдерди пайда кылып аласыздар да. Демек сиз ошол жашоомду өзгөртөм деп баягы осознание деп коет го, ошого жеттиңиз. Болду, мен күнүгө бул жашоо образымды өзгөртөм деп кабыл алгандан кийин сиз эмнегедир такыр өзгөрүүнү байкабай каласыз да. Деп ошондо сиз өзүңүздү эмне кыласыз? Жок кыла баштайсыз.
көпчүлүк өзүнө өзү ишенбей баштайт да. Эмне үчүн мен ушул баштаган ишимди аягына чыга албайм? Демек менин сила волям жок экен. Мен ушундай башкалардай болуп кыла албайт экен, мен колумдан келбейт экен деп ошол өзгөртүүнү киргизгенден корко турган бир коркунуч пайда боло баштайт да адамдарда. Байкасаңыз, аябай көп адамдар ушундан кийин баягы баштаган ишин эмне кылат экен? Көпчүлүгү таштап коет экен да. Демек, биринчи эле ошол сизге берген тоскоолдук бул сиздин коркунуч сезимдериңиз да. Ошол коркунуч сезимден сиздин ишиңизде тоскоолдук пайда болду же болбосо баягы өзгөрүүнү баштагансыз, бирок сизде коркунуч сезимдер эмне кылды? Кайра токтотту да. Сиз ушундай жашооңузда бир башка нукка бурууга баштагандан корксоңуз, анда кандайча кантип башташым керек? Же болбосо кандай кылып эметсем менин жашоомдо өзгөрүүлөр пайда болот деп уже сиз мындай ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн да сизде. Ушундай суроолор болуп бар да, көпчүлүк эле адамдарда. Мисалы, менде да болгон ушундай кандай кылып эметем деп корко баштайсың да, уже өзгөрүүдөн, ушу өзүңдөн өзүң корко баштайсың да. Демек, эң биринчи сезим бул коркунуч экен да. Ошол өзгөрүүнү кааладыңыз, бирок ошондон кайра кантип өзгөрөрдөн корко баштайсыз да. Көбүнчө ошо өзүңүз баштаган ишиңизде же болбосо баштап иштеп жаткан ишиңизде же болбосо өзгөртүп аткан жашооңузда сизди эң биринчи ошо өзгөрүүдөн коркконуңуз. Эң негизги маселе ушунда болуп атат да. Көпчүлүгү ошо өзгөрүүдөн коркуп, анан эски жашоодо эле калып кала берет да. Ошондо анан өзүңүздөрдү күнөөлөп, жаман абалда боло бересиздер да. Ошон үчүн туруктуу эмесмин, мен ага колумдан келбейт деп өзүңүзгө өзүңүз ишенбей баштайсыз да. Маанайыңыз да түшөт. Аябай мындай мен ушундай турбаймынбы деп кийинкиге улам эле, кийинкиге кое турайынчы, мен колумдан азыр келбейт экен, мен өзүм ишене албайт экен деп улам кийинкиге калтыра берип гана ошол жашооңузда ушундай нерселер болуп кетет экен да. Анан кое турайын, бүгүн эмес эртеңден баштайын деп коркосуз. Анан кийин эртең эмес бүрсү күн, 1-2 күндөн баштайынчы дейсиз. Же орозо бүткөндөн кийин кыргыздарда бир алдыда келе жаткан нерсеге эме кыла алабыз го, шылтоо кылыпчы. Орозо бүткөндөн кийин баштайын деп, же болбосо 1 жылдан баштайынчы, 1 айдан баштайынчы, мына жакында той болгон тат, ошону тойду өткөрүп алып баштайынчы деп баштайсыз да. Ошентип уже түрткүлөй баштайсыз, баягы өзүңүздү өзгөрткөндү мындай баштагандан коркуп, уже ушундай шылтоолорду таба баштайсыз да. Эми экинчи дагы бизге тоскоолдук кылып аткан нерсе эмне? Эффект деп коет да. Каалоолоруңуздун бар, мисалы, жакшы өзгөрүүнү баштайын деп даярданган жашооңузда кандайдыр бир нерселер сизге тоскоолдук кылган нерсе болот да. Мисалы, сизди өчүрөт. Бир кандайдыр бир нерсенин таасири да, бул эффект деген. Таасири сизди өчүрөт да. Жакшы эле баштап, жакшы эле баштайсыз, ушундай бүгүндөн баштап, мен эртеңден баштап мына моундай кылып күнүгө упражнениялар жасап монтип баштайм дейсиз дагы. Анан кийин ошондон баягы аткарылбай калгандан кийин ошол сизге кандайдыр бир аябай мындай ички өзүңүздүн сезимдериңизге кандайдыр бир чоң таасирин тийгизет да. Жакшы эле баштаган эмеңизде сизге ошол мындай мисалдар көрүнө берет да. Жана мен сиздерге айтпадымбы? Тамакты тандап жейм, мындан кийин майлуу тамактарды жебейм дейсиз дагы. Кайра өзүңүзгө эмне болот? Мээңизге баягы таттуу тамактар элестей баштайт да. Кантип могу таттуу пирожныйды жебей кое калам я? Эгерде мен ушул диетада отурсам деп тигинен баягы таасир тие баштайт да. Сизге корккондон биринчи ошону элестете бересиз да. Ошонун элеси келип, мен кантип жебей калам ошол нерсени деп, ошонун эффективный мындай таасири тийет да.
ошондо сиз дагы эмне кыласыз, баягы кайра коркунуч сезимге түшүп каласыз да. Анан ушундай бир сонун бир макал бар. Ташты дагы суунун тамчысы тешет дейт го. Капля точит камень дейт. Ошол кичинекейден таап отуруп деле ушул ташты деген капля суулар, тамчы суулар деле тешип кетет экен да. Мындан эмнени түшүнсө болот? Демек өзгөрүүнү баштагандан кийин сиз эмне кыласыз? Өзгөрүүнү каалап, ушуну өзүмдүн жашоомду жакшы жакка өзгөртөм, мен ушул бүгүндөн баштап өзгөрүүнү баштайм дедиңизби, сиз эмне кыласыз анда? Эң биринчи эле кичинеден баштаңыз да. Эгерде сиз алыс жака кеткиңиз келип атса, мисалы бул жерден башка жакта өстөй кетип баратканда алыс жолду эмне кылып баштайсыз? Ботуңуз менен 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг деп мындай арыш таштап анан баштайсыз да. Демек узун жолду деле бат деле арыштап ботуңуз менен басып отуруп жетип коет экенсиз. Ал кичинекей эле кадамдар да. Сезилбеген менен аябай кичинекей кадамдар булар. Бул кандай кадамдар? Биринчи күндөн баштап эле кичинекейден өзүңүзгө ошондой кадамдарды баштаңыз да. Деги эле кайсы максатты койсоңуз, кандай ишти иштебесеңиз дагы, сиз эмне кыласыз? Кичинекей нерседен баштап, анан кийин өзгөрүүнү баштайсыз. Алар мисалы ошондо гана сизге эме результат берет экен да. Мисалы сиз бүгүндөн баштап эле жөн эле сразу эле баягы диетага отурдум дегенде сразу баардык эме тамактарды баягы тамагыңыздан алып таштап эле сразу эле эч нерсе жебей эле баягы супсак дамы жок тамактардан баштаганда сизге ошондой тоскоолдук болот экен да, коркунучтар пайда болот экен. А эгерде сиз бирден киргизсеңиз, бүгүн мисалы акырын бул мага жакпайт экен деп кандайдыр бир нерсесин алып койдуңуз да. Анан эртең башкасын же болбосо бир жума өткөнчө ошентип организмди көндүрүңүз да. Сразу эле баардык тамактан баягы алып таштабай элечи. Или спорт менен заниматься этсеңиз деле, мисалы акырындан кичинекейден бүгүн бир 5 мүнөт 10 мүнөт же болбосо жана эмелерди физкультура кылып атканда делечи, бүгүн жаккан бир эле нерсесин кылыңыз да, эртең дагы бир нерсесин кошуңуз. Ушинтип же болбосо 10 жолу отжимание десеңиз, ошонун 5өөнү кылыңыз дагы, кайра 5өөнүн кое туруп кылыңыз да. Башка күндөр улам бирден кошуп, ар бир күнгө бирден упражнение кошуңуз мисалы. Ошондо гана сиз эмне кыласыз? Жеңил, оңой баштайсыз да. Любой нерсени, кайсы жумушта деле ушундай. Биз деле көбүнчө ушундай го. Тажай баштайсыз да, кечке бүгүн неме кылсаңыз, кадимкидей чарчап, башкача боло баштайсыз. Андан көрөкчү бир эмоция менен аз-аздан баштаңыз да. Ар бир максатыңызды койгон болсоңуз деле, ошону каалаган ой максатыңызга жетиш үчүн акырындан кадамдарды таштап баштаңыз да. Биз негизи эле эгерде спорт менен заниматься этишибиз керек деген, бул чындыгында ар бир адамга керек да. Эгерде спорт менен занимация этпесеңиз, кыймылыңыз аябай аз болот да. Мен ушундай адамдарды көрөм, кээ бир адамдар көп кыймылдабайт, көп баспайт, көп мындай өзүнүн денесинин баягы жакшы жашашына аракет кылбайт. Кыймылы аз болгондо баспай да калат да. Көп адамдар ушундай баспай калат. 70ке барганда, 60тан өткөндө мен бир кишилерди көрүп калдым. Көп баспаган, көп кыймылы жок адамдар баса албай калат да. Бул сиздин өзүңүздүн эле ден соолугуңузга зыян. Ошондуктан эгерде сиз көп басып, кыймылдап, физкультура менен заниматься этсеңиз, ошончо баягы көнөсүз да. Ал көнүмүш адатка өтүп кетет да. Акырындан көнүңүз. Өткөндө барыңыздар көрсөңүздөр керек, видеосун. Ушундай бир возрасттагы адам Ат башы районунда жашайт экен. Видеодон, интернеттен аябай көп көрсөттү. Ошол кишини көргөндө аябай таң калгам. Өзү 70 жашта экен. Буттары башына чейин жетет да.
журналист барып видео алып атат, эмне эле интервью алып атат. Интервью алып атса, ошол балага да өзүнүн кыймыл аракеттерин көрсөтүп атат да. Аябай мен ушул кишини көргөндө ушунчалык мага мотивация берген да. Мен ушул адамдан аябай чоң мотивация алгам. Ушунчалык көрсө ал киши, ал адам ошол кыймыл аракетин, ошол физкультуралык спорт менен заниматься этип баштаганын 50 жашында баштаган экен да. Ошол 50 жашында 70 жашка чыкканда ушундай бир результат болгон да. Ал айтып атпайбы, акырындан бутумду момундай өйдө көтөрүп дейт, ары чоюп, бери чоюп, кыймылдатып, ушинтип атырып, анан азыр бутун аябай мындай акробаттардай эле кыймылдайт экен да. Ушунчалык көп эле адамдар көрсө керек, мага да аябай жаккан. Ушунчалык таң калгам да. Ушундай адамдар бар экенинечи, ушундай кыймылдаган адамдар кайсы жашта болбосун болот экен да. Биз болсо 50дөн кийин көпчүлүк адамдардан көп угам. Мен картайып калдым, мен аны кыла албайм, мен муну кыла албайм деген адамдардын аябай көп. Бирок негизи адам канча жашта болсо дагы кыймыл аракетин оңдоп алса, спорт эми баягы спортко байланыштуу эмес, упражнение ушундай нерселерди көп кылса, кадимкидей ийилчээк болуп, өзүнүн денесин өзү өзгөртө алат экен да. Бул адамдын өзүнөн экен да. Анан мисалы спорт менен машыга турган болсоңуз деле, жашооңузду жакшы жака өзгөрткүңүз келсе, сиз ошону эмне кыласыз? Тизмелеп аласыз да. Тизмелеп аласыз. Эртең менен эрте турам, саат мынчада күнүгө деп коесуз, деп жазып алыңыз да. Тургандан кийин суу ичем. Мына баарыбыз тең ушу эртең менен туруп суу ичип, бул деген өзүбүздүн жашообузга эле кадимкидей жакшы таасирин тийгизет. Кофе ичип, ден соолукка пайдалуу көнүгүүлөрдү жасап деген, мына ушуларды эрте туруп, машыгуу, анан ар бир күнү ошол машыгуудан кийин кандайдыр бир 5 мүнөттүк убакытты баягы пландоого коротсоңуздар болот да. Пландоо. Ошол күнүңүздү кандай кылып пландап алсаңыз, ежедневник алып, мына өзүңүздөрдө дайыма азыр уже бизде компанияда аябай көп нерселерге үйрөттү. Ошол компаниянын сабактарына катышып жүрүп, ушундай сабактарга катышып жүрүп, биз көп нерселерди үйрөнгөнбүз да. Ошонун баарын кичинекейден баштап пландап алабыз да. Ошол эгерде өзгөрүүнү баштасаңыз, эмнеден баштагыңыз келет, ошону полный башынан аягына чейин пландап алыңыз да. Анан акырындан ошонун бирден шагын бирден кадамдары менен баштай бериңиз да. Анан көпчүлүгүбүз ошо эмне кылабыз деп таң калып, колубуздан келбейби деп коркуп ушинтип жүрө бербестен, ошол кызыккан нерселериңиздерге эмнени катышкыңызга келет, кандай өзгөрүүнү каалагыңыз келет, ошонун баарын тизмелеп алып туруп, анан кийин ошону бирден аткарыңыз да. Ошону бирден аткарыңыз. Көп адамдар мен эмне кылам, кантип өзгөрөм, канткенде ушундай өзгөрүүлөр менде пайда болот, мен кантип өзгөрсөм болот деп эле корко беришет да. Коркуп, кантип эмнеден баштасам деген немелер көп. Ошону пландабаса, бирден бөлүп албаса, ар бир кадамыңызды бирден бөлүп албасаңыз, ошондой резко баарын кылганда коркуп кетесиз да, кыла албай каласыз да. Коркуп кетесиз. Мен ушундай бир сонун бир история, баягы башынан өткөн окуяны көргөм. Бир ушундай бир сонун чоң белгилүү компанияда иштеген бир кыз болот да. Ушундай сонун компанияда иштейт, бирок өзү мындай өзүнөн баягы экономия кылып жашайт да. Өзүнөн экономия кылып жашайт. Анын келечегинде өзүнө көптөгөн максаттарды коюп, ушундай бирок бир журнал ачып алган болот да. Журнал кадимкидей эле. Журнал, альбом, сиздер билесиздер го, көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Баягы Советтер Союзунун убагында кадимкидей биз сүрөттөрдү чаптап алчубуз да. Биздин кичинекей кезибизде ар бир күнү сүрөткө түшкөн күнүбүздү, ошол күнү эмне сүрөткө түшсөк, ошону кошо чаптап, жыл сайын ошол альбомду толтурчубуз да. Анан кийин чоңойгондо бизге эстелик болуп калган ушундай альбомдорчу. Азыр бүгүнкү күндө да көп адамдарда бар болуш керек.
көп гана колдонбой баягы электронный вариантта сактап калдым. Мен көпчүлүгүн ыргып таштадым. Бирок ошол кичинекей кезибизден баштап чаптачыбыз да. Мына ошол кыз дагы Америкада өскөн кыз болот. Анан ошол кичинекей кезинен баштап, кичинекей кезинен эмес, уже мындай эскирип калган ошол иштөө жумуштарын баштаган кезден баштап өзүнүн жашоосундагы возможность, мүмкүнчүлүк деп альбомдун сыртына чаптайт дагы, ичине баардык өзүнө керектүү нерселерди чаптайт экен да. Аларда ичинде карасаң, өзүнүн жашоосу, өзү кандай адам деп ошо келечекке максатын, өзүнүнчү максатын ошол эмеге чаптаган да. Анан ичинде сүрөттөрүндө аябай сонун сүрөттөр бар. Мен моундай жерге барып эс алам дейт. Тоонун башында баягы лыжный база сыяктуу, бирок ушундай бир атайын отель, гранд отель болот да. Ошого барып барам сөзсүз дейт. Анын ичинде иштеген ушунчалык белгилүү бир повар болот экен да. Дүйнөлүк деңгээлде аябай кыйын тамактарды аябай жакшы жасаган бир повардыга барып анын жасаган тамактарын көрүп жейм дейт. Франциядан аябай белгилүү бир поварды, баягы журналдарга чыккан белгилүү повардын тамактарын баягы видео кылып телевизордон көрсөтөт го. Ошол видеону постоянно, ошонун видеолорун көрөт да, күндө ар кандай түрдөгү тамактарды жасайт. Анан өзү ушундай бир чоң компанияда иштейт. Компанияда баягы агент по продажам деп коет го. Ошондой агент болуп иштейт дагы. Ал кухнясын элге көрсөтүп, ушунчалык баягы эменин товарларын, ошол компаниянын товарларын баарын өткөргөнгө аябай чоң жардам тиет да. Бирок өзүнүн жашоосунда диета сактайм дейт. Өзү толук болот, бирок диета сактайм деп ушунчалык аракет кылып, тамактарды азайтып жеп, өзүнүн жашоосуна өзү көңүл бурат. Бирок тамакты ушундай сонун тамактарды жасап, ошол телевизордон көргөн нерселердин баарын тең аткарат да, баягы белгилүү повардын. Үйрөнөт көп нерселерди. Анан бирок ошентип иштеп жүрөт, реклама кылат. Ушул компанияда иштеп аябай жакшы акчалардын, пенсионный фонд деп, аларда ошондой пенсионный фондко да акча төлөнөт. Ошентип бөлүнүп, баягы адам, кыз ушинтип жашап жүргөндө бир күнү баягы айлыгында көбөйткөнгө эметпейт, бирок экономия менен жашайт, чогултат да. Анан ушинтип жүрүп бир күнү эмеден, жумуштан жыгылып калат да, башы айланып кетип жыгылып калат. Жыгылып калганда аны алып барышат, компания өздөрү эме төлөп, врачтарга көрсөтүшөт, жумуш убагында травма алды депчи. Анан алып барып эмеге түшүрөт, аппараттарга түшүрсө, башында опухоль бар экени көрүнөт да. Анан ушунчалык бир жерде чогулуп чоңоюп аткандай сезилет да, ошол опухоль, ошол сүрөттө да. Анан кийин коркуп кетет дагы, баягы врач ал кызга айтат, ушундай сенин жашооң аябай аз калыптыр депчи. Анан канча десе 3 жума дейт. Анан ушундай ыйлайт, мен эмне үчүн ушул жашоодо жашадым, ушундай бир эмне үчүн башкалар эмес, эмне үчүн мен эмне күнөөлөрүм бар дейт. Өзү аябай жакшы кыз болот да деп. Анан кийин эмне кылаарын билбей, анан демек 3 жума жашоом калса мен эмне үчүн өзүмдөн экономия кылып жатам, мен деген каалаган баягы мечталары, жанагы максаттарын баягы чаптаган альбомду ачат да, ачып көрүп атып эле баягы өзүнүн эстеп кетет. Баягы гранд отельге барам дегенчи. Анан пенсионный фонддо болгон акчасын снимать этет. Апасы эстеликке калтырып кеткен акциялар болот, акция баалуу кагаздар да. Ошол баалуу кагаздардын баардыгын сатат дагы. Ал ошол күнү эле жумуштан кетет, жумуштан заявление жазып чыгып кетет. Бирок заявлениеде аябай айтышат, акчаңды көтөрүп берели, сен аябай керектүү работниксиң, баягы сен кетпе деп ушинтсе, жок деп болгон акчасын баарын снимать этет дагы. Анан ошол баягы тоонун башындагы бийик гранд отельге, аябай чоң отель болот, аябай кооз, ушундай сонун отельге эс алганы кетип калат 3 жума. Мен лучше ошол жака эс алып, анан кийин
ошол жерде калам депчи, ошол жерден өлсөм да ошол жерден өлөм деп кетип калат да. Бирок болгон акчасын алып барып анан кийин ошол отельге кетет. Анан самолет менен учуп барат, бирок андан ары такси менен алып барышат экен да. Бирок таксине караса, такси очередь болот. Эмне үчүн мен ушундай жакшы жашоомду өзүм үчүн арнабайм деп анан эмеге түшүп алат. Вертолет жалдайт. Вертолетко жалдап, вертолет менен ошол Гранд отелдин барып эң чокусуна конот. Ал отелде жалаң президенттер эс алат, конгрессмен, ушундай жакшы мындай бай адамдар, ушундай бактылуу адамдар эс алат экен да. Ошол отелге киргенде аябай таң калат. Ай, кандай гана кооз отель депчи. Мен эмне үчүн ушундай жашоону көргөн эмесмин дейт. Себеби бул өзүнүн эле баягы мурунку серый эле жашоосунда жашап жүргөн болот да. Бирок ушул отелди көргөндө ушундай ыраазы болот, сүйүнөт өзүнө. Анан сүйүнүп эмне кыларын билбей, баягы отелдин номери даяр эмес экен. Ал заказ кылат да, телефондон заказ кылган болот, бирок отелдин номери даяр болбойт. Ошол отелге жактырып, өзү келгенден кийин аны кабыл алып аткан немелер сиздин эмеңиз даяр эмес дейт да. Анда кандай кайсы эмеси даяр, мен ошого жашайын дейт да. Көрсө президенттик люкс немелер бош болот да, бир эле люкс бош болот. Ошону алат дагы, ошого кирет. Ушундай сонун эс алуучу жайга келип, ушундай жакшы бактылуу болуп эс алат баргандан кийин. Анан баягы кухнясына түшөт, кечки тамакка чейин барат, кызыгып өзүнүн болгон кебетесин, өзүнүн баардык кийимдерин алмаштырып, баарын жасатат, чачын жасатат, бетине массаж кылдырат, денесин сонун кийимдерди алат да баардыгын кийет экен да. Ошол өзүнүн каалагандай баягы альбом ичти да, өзүндө аябай жаккан нерселердин баарын өз колу менен ошол аракет кылат да. Өзү ошол күнү жашоосуна аракет кылып, болгон баардык услугалардын баарын тең колдонот. Анан баягы ушунчалык өзү каалаган максаты, ошол отелдин повары көрүп ошонун тамагын жейм деген баягы максатын ишке ашат да. Анын повар эмне тамак дегенин баарын болгон жакшы тамактарын заказ кылып жейт. Анан ошонун повары келет дагы, таң калат да, ушунчалык элегантная, ушундай бай мадам, ушундай мен повар аябай эметет, таң калат да. Себеби көпчүлүк адамдар ал жерде капризный болот, көпчүлүгү баягы май жок бер, же болбосо бул жыр болбойт, мындай тамак деп повардын аябай баягы менюсун өзгөртүп заказ кылган адамдар болот. А бул болсо эч нерсесин өзгөртпөй болгон тамактардын баарын заказ кылып, ошолордун баарын уступ жеп, анан ошол жердеги, ошол отелдин ар бир адамына жакшы нерселерди, жакшы советтерди берип, өзү ушунчалык баарына таанымал болот да. Ошол болгону бир эс алган бир 10 күндүн ичинде да. Ошол 10 күндүн ичинде абдан сонун баягы высотный доллар менен ушунчалык кымбат услугалардын баарына катышат. Ошол жердеги жанагы лыжный базасындагы бийиктиктен секирет, учат, эмеден алыстыктан эмеден секиришет го, ошондой трамплиндерден секирет, баарынан секирет. Ошол жерде өзүнүн компаниянын президенти менен чогуу бир столдо отурат. Ал президент ал кыздын анын агент экенин билбейт да. Бирок ошол жерден баары менен таанышып, конгрессмен, ушундай бир белгилүү адамдар менен таанышып, чогуу бир столго ала чакырышып, ушундай конок болуп, ушундай сый көрөт да, таң калат өзүнө. Демек, ар бир адамдын кандай жашоого келишине адам өзү гана экен да, себепкер экен. Ошол кыздай болуп, көп адамдар кызды көрүп таң калышат да. Ушундай бай экен, ушундай вертолет менен учуп келип конду, карагылачы аябай экен депчи, бул каякта иштеген эме, ушундай элди кызыктырат да.
бирок ал жөнөкөй гана агент экенин эч ким билбейт. Анан ошол повар да сыйлайт, повар менен эстелик дос болот. Ушундай нерселер өткөндөн кийин баягы аппаратка түшкөндө башында опухоль деген айткан нерселер бул жөн эле сүрөт болуп чыгат да. Көрсө аппарат иштебей калган экен да. Аппарат иштебей калып бир эле жерде ушундай бир опухоль сыяктуу болгон бир нерсени баягы элести түшүрө берет да, ким түшсө да. Андан кийин врач өзү да эмне үчүн ушундай болуп атат, бул жерде болбош керек эле деп өзүнүн да башын текшерип көрсө так эле ошол жерде ошондой эле сүрөт чыгып калат да. Анан ошондон кийин кызга жөнөтөт. Сен демек эч кандай болезнь жок, бул аппараттан кеткен неме экен деп жибергенде кыз алып сүйүнөт, ушунчалык сүйүнөт. Зато ушул жашоодо жакшы нерселер бар экендигин көрөт да. Жакшы нерселер бул адамдын өзүнүн колунан экен. Ошондуктан сиздер дагы ар бир нерсени кандай жашоону кааласаңыз, ошондой жашоодо жашап алсаңыз, бул сиздин колуңузда да. Демек кичинекей кадамдар менен биз эмне кылабыз? Жакшы жашоого өтөбүз. Бирөөдөн эч нерсени күтпөйбүз. Бирөөдөн күтүш бул мага качан бирөө жардам берет, мага үйрөтөт, менин жашоомду өзгөрткөнгө бир нерсени көрсөтүп берет деп эч качан башкадан үмүттөнүп башкадан күтпөңүз да. Негизи өзүңүздөн эле болот баардык нерсе. Өзүңүздөн кичинекей кадамдар менен ар бир күнүңүздү баштаңыз да. Ар бир күнүңүздү. Эгерде сизге ошондой кадамдар керек болуп атса, бул кантип баштайм, мага азыр керектүү нерсе деле кантип баштайм, баягы эле мына баштайм дейм дагы калып калам дебеңиздер. Мен азыр бир эле жөнөкөй мисалды келтирип берейин. Эгерде баштагыңыз келсе, менин жаккан кадамдарым жакса, сиз ошол кадамдарды кылыңыз да. Мисалы, мен сизге бир 7 күндүк кадамды айтып берейин. 7 күндө эмнелерди кылсаңыз болот? Сиздин өзүңүздүн өзгөрүшүңүз үчүн эмне кылсаңыз болот 7 күн? Планын түзүп берейин. Эгерде жакса, сиз ошону колдонуңуз. Жок, мен башкача өзүмдүн каалагандай пландаштырып алам. Жашоомду бүгүндөн баштап өзгөртүүнү кантип баштайм, өзүм деле түшүнөм десеңиздер деле, балким менин планым жакпайт чындыгында. Мага деле бирөөнүн айткан, көп эле көрсөткөн жолдору көп жага бербейт, мисалы. Ушундай да, көп эле адамдарда ушундай. Ошон үчүн өзүңүз түзсөңүз болот. Мен только багыт эле берем да, багыт эле берем. Же болбосо кантип ошол өзгөрүүнү сиз ошол 1-күндөн баштап кантип баштасаңыз болот. Мен ошону көрсөткүм келет да сизге. Эң биринчи эмне кыласыз? 1-күн мына бүгүн турдуңуз, бүгүн эмнеден баштап өзгөртөсүз, эмнени өзгөртөсүз? Эң биринчи эле бул сабактарда айтылып келатат. Эң биринчи мээбиздеги ойлорубуздан баштайбыз. Ойлорубуздан. Ошол ойлорубуз биздин кыймыл аракетибизди жөнгө салат да. Бизди кыймыл аракетибизди жөнгө салган, күнүгө баштаган ишибизди аягына чыгарган бул биздин мээбиздеги оюбуз да. Эмнени ойлодук, ошол ой аткарылып калат да. Ошондуктан эң биринчи биз мээбиздеги оюбузду өзгөртөбүз. Сүйлөгөн сөздөрүбүздү эртең менен турганда, мисалы, өзүңө бакыт каалагыла дейсе, баарыбыз тең бактылуулукту каалайбыз. Кандай татынакаймын, кандай сулуумун, кандай жакшынакаймын деп, жакшынакай ой менен, жакшынакай күлүп жайнаңыз. Сиз аябай татынакай адамсыз, көпчүлүк айтат, мен чачтарым саксайт го, тескери карап калып турган, эмне болуп калган, көрдүңүздөрбү? Уже ойлогон оюңузду, кебетеңизди карап туруп эле эмнени ойлодуңуз, ошону сүйлөй баштадыңыз да. Ошону токтотуш керек. Ошону жок кылыш керек да. Сөздөрүңүздү, ошо эмне ой келди, сиз жакшы ойлорду ойлоп баштаңыз. Сөздөрдү, кыймыл аракеттерди пайда кылган. Ошонун баары жашообузду оңдойт. Бул сиздин тренировкаңыз да. Анан бул эң жакшы ой, менин колумдан бар келет. Мен баарын кыла алам. Мен кыйынмын. Мен өтө чечкиндүү адаммын.
мен мыктымын деп сиз өзүңүздү эмне кыласыз, ошого каныктырасыз, көнүктүрөсүз да. Дайыма бүт баардык нерсе ар бир адамдын колунан келе тургандыгын өзү билиш керек да, өзү билиш керек. Ошон үчүн оюбузду баардык ички туура эмес сөздөрүбүздүн баарын тең жок кылып, ошол жакшы сөздөр менен айландырып, бул биринчи күндүк бир шака алдыга жылышыңыз да. Экинчи күнү эмне кыласыз? Баягы буга чейин ыраазычылык айтам, бактылуумун деп бир күн айтып туруп калтырып койгон ойлорубуз бар да, туурабы? Көпчүлүгүңүздөр ошо бир аз айтып жүрдүңүздөр, андан кийин эле унутуп калдыңыздар. Ыраазычылык, благодарность деген теманы Азиада Дүйшөнбековна ушундай сонун кылып өтүп берген. Баарыңыздар билесиздер, мурунку сабакта да катышкандар. Ушундай сонун благодарность деген теманы өткөндө баардыгын алдыңыздар. Ошол ыраазычылыкты күнүгө, ошол экинчи күндөн баштап ошо күнүгө кошуңуз да. Үйүңүзгө ыраазы болуңуз, жашооңузга ыраазы болуңуз, ушундай төрөлүп калганыңызга ыраазы болуңуз, балдарыңыздын менен бактылуу жашап атканыңызга ыраазы болуңуз, жолдошуңуз бар экенине, ата энеңиздин бар экенине, жок болсо дагы эми ал адамдар сиздерди жаратып бергени үчүн ыраазычылык билдириңиздер. Баардык сизди курчап турган дүйнөгө ыраазычылык билдириңиз. Бул ыраазычылык тартуулоо, бул деген жылуу сезим тартуулоо да. Өткөндө бир эмеден уктум эле, ушунчалык бир арык чырай, узун бойлуу автобустун ичине кирет экен да бир бала. Жаш эле, өтө орто жашка кирип калган, 30-тун тегерегиндеги автобуска кирип, саламатсыздарбы, кандай ыраазычылык билдирип, баарыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр менен деп жылуу сөз айтып, ийилип ушинткенде, ошол автобустун ичиндегилердин баары тең жылмайыптыр да. Анткени жылуу сезим адамды мындай жакшы эмеге, жакшы бир ички дүйнөсүн бир жакшы жакка бурганга аябай жардам берет да. Жиниңиз келип атса да, бирөө жакшы сөз айтса, ушунчалык жибип кетесиз го. Так ошондой. Ошон үчүн өзүңүз дагы башкаларга жарык жашоого, күнүгө эмне болгон нерселердин баарына ыраазы болуңуз да. Кошунаңызга дагы, жиниңизге тийип койгон тууганыңызга дагы ыраазычылык билдириңиз. Ошол тууганыңыздын аркасы менен жаман нерсе айткан, жаман нерсе кылган болсо да, өкүнүчтүү болгон болсоңуз дагы, ошону кылып берген жаман нерсени айткан же болбосо кылган баарына ыраазычылык билдирсеңиз, ошол сизди өзгөргөнгө да мүмкүнчүлүк берген да. Ошон үчүн башкача өзгөргөн адамга багытталып атасыз да. Баардыгына тең жашоодогу берилген сабактарга, жашоодогу сабактар деген эмне? Баягы бирде жакшы, бирде жаман, бирде өйдө, бирде төмөн болгон жашоодогу кыйынчылыктардын баардыгына ыраазычылык билдириңиз. Бул сизди жашооңузга эмне кылып атат? Жакшы маанай берет, жакшы ийгилик берет. Баардык нерсе бул практика болуп, сизге ошондой нерсени көрсөткөн болсо, сиз ошого да ыраазы болуңуз да. Баардык кийимиңизге, бутуңузга, баардык эмне мүчөлөрүңүз бар болсо, баардыгына ыраазы болуңуз да. Андан кийин экинчи күнү негизи тазалануу да бул. Тазалануу. Анткени благодарность айтканда адам өзү ички дүйнөсү тазаланат. Сиздин өзүңүздүн бүткүл кан тамыр, жүрөк, бөйрөк, боор, өт дегендей башыңыздан аяғына чейин ыраазычылыктан тазаланасыз да. Анан үйүңүздө болгон жаман нерселердин баарынан арыласыз. Сынып калган идиштерден, кийимден, муну деген тазаланууну биз деген бир эле жолу кылып коюп, бир айлап, бир жылдап жүрө бербейбиз. Биз ар бир жума сайын тазаланып турушубуз керек. Ашыкча нерселер бир күндүн ичинде эле пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кийим, буюм, сынган эски нерселер, посудалар, сизди жактырбаган нерселер, сизге мурда бирөө берген белектерден дагы мындай ошол белекти эстегенде бир жаман нерсени ойлогон болгон болсоңуз, ошонун баардыгынан арылыңыз да. Тазалануу деген ичи, тышы, бүт адамдын баардык немесин менен арылуу да. Анан үчүнчү күнү эмне кыласыз? Каалооңузду тизмелеп чыгыңыз. Эмнелерди каалайсыз? Кандай нерселерге жеткиңиз келет? Кандай жашоону каалайт элеңиз? Финансы керекпи сизге? Жашооңузда же
бактылуулук керекпи же бир ишиңизде ийгиликтер керекпи, баардыгын эмнени каалап турсаңыз ошонун баарын тизмелеп жазып чыгыңыз да, карта түзүңүз. Мурдатан бери өзүңүзгө берип жүргөн убадаларыңыздын баардыгын тең жазып чыгыңыз. Анан 4-күнү менин сүйүктүү күнүм деңиз да. Ошол күнү уже ийгиликтүү нерселерди баштадыңыз да. Баштаган нерсеңиз ошол ар бир нерсе ийгилик берет да. Сиздин ар бир мелочь, бир шагыңыз да ийгилик берет. Ар бир нерсеге ийгилик болот сөзсүз, эгерде сиз ошону кааласаңыз да. Анан ошол күнү ишенем, мен кылам, баштайм деп туруп, ошол баягы упражнение кылып баштаган болсоңуз баштаңыз. Жаңы нерселерди үйрөнгүңүз келип атса, ошону баштаңыз. Балким бийге катышкыңыз келип атса, ошону баштаңыз. Балким ырдагыңыз келсе, ырдап баштаңыз. Иши кылып, жаңы кандай нерсени каалаган болсоңуз, ошону баштаңыз. Өзгөртүңүз кичине бир аз. Анан 5-күнү зона комфортунан чыгыңыз. Көпчүлүк адамдар ушундан такалышат да. Зона комфорт көнүмүш адаттардан да. Бирден адат алып салсаңыз да, ошону сөзсүз чыгыңыз. Бүгүн ой баскым келбей атат десеңиз, басып көрүңүз. Иши кылып, көптөгөн баягы ыңгайлуу чөйрөдөн чыгыңыз дагы. Коркунучтун бетме бет болуңуз да. Даже эме айтат го, коркунуч менен бийлеңиздер депчи. Так ошондой болуш керек да. Анан мебиске заборлордун баарын жок кылабыз. Токтотуп аткан тосмолордун баарын алып салабыз. Тосмолор эмне коркуп, кыла албайм, анте албайм, минте албайм дегендердин баарын. Анан 6-күнү негизги максаттарыңыздын баарын тең пландап чыгыңыз. План аябай керек. Бул сиздин эмеңизди, убактыңызды да экономдойт. Бүгүнкү кыла турган нерселердин баарын планы керек да. Бир 5 мүнөттүк. 5 мүнөттүк эле жазып коесаңчы, саат мынчада муну кылам, аны кылам, тигини кылам, бүтүрөм деп сөзсүз пландаңыз. Анан кийин 7-күнү ошонун бардыгын тең анализдеп чыгасыз. Эмне кылдыңыз ушул жуманын ичинде? Понедельник күнү 1-күнү эмне кылдыңыз, 2-күнү эмне кылдыңыз, 3-күнү эмне кылдыңыз? Ошол кылган оюңузду өзгөрдүбү ошол жуманын ичинде? Эмнелер өзгөрдү, кайсылар өзгөрдү? Ошону анализдеп чыгасыз. 2-күнгө шарт боюнча муну кылайын дедим эле, ошону кылындыбы же кылынбай калдыбы? Балким кийинки жумага калтыргансыз. Ошону кайра жазып чыгыңыз да. Ошонун баарын аткарыңыз. Ушул ар бир 7 күндүк эмени планды жазып чыксаңыз, анда сиз ошол өзгөрүүгө бир шаг аттаган болосуз да. Ошол бир шагыңыз ошол күнү аткарылат. Демек, сиз эмне кыласыз? Действие, аракет кыласыз. Ошол аракетти баштаганда сиздин ишиңиз ийгиликтүү болот да. Эгерде күндө кичине нерседен баягы пилде деле айтат го, бөлүп жеш керек депчи. Сразу эле бир пилди жута албайсың да. Ошол сыяктуу күнүгө кичинекейден аракет кылсаңыз болот да. Сиз өзүңүздүн жашооңуздун устатысыз да. Өзүңүздүн жашооңуздун устасысыз. Уста деген эмне кылат? Бүт баарын жасап чыгарат. Сиз ошол жашооңуздун устасысыз. Сиз ошону жазап алсаңыз болот да. Ар бир адамдын өзгөрүш үчүн сиз өзгөрсөңүз, анан коом өзгөрөт, тегерек чөйрө өзгөрөт. Сиз ошондой адамдардан өзүңүздөн, эгерде сизге жакпаган адамдар болсо, өзүңүз эгерде өзгөрсөңүз, алыстай да баштайсыз. Жаман нерселерден алыс болосуз. Күнүгө өзүңүз үчүн жашоону өзгөрткөндү үйрөнөсүз. Сөзсүз медитация кылыңыз. Тазалануу ички дүйнөнү өзгөртүүгө аябай жакшы жардам берет да. Ошондуктан баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Баардыгыңыздарга бактылуу күндү каалайм. Сиздин колуңуздан баары келет. Сиз баарын кыла аласыз. Сиз абдан күчтүү адамсыз. Сиз ийгиликтүүсүз. Ийгиликтин башаты сиздин өзүңүздөн башталат. Эч качан сизге ийгиликти башка бирөө көтөрүп келип колуңузга карматып койбойт да. Биздин бизнесте баарыңыздардан колуңуздардан келе турган нерселер да. Арасында өзүңүздөр гана кадамдарды бөлүштүрүп алсаңыздар болот. Кайсынысы сизге ыңгайлуу? Аздан баштаңыз, көбөйтүңүз. Ошентип ийгиликке жетесиз да. Сөзсүз түрдө зона комфорта, ыңгайлуу чөйрөдөн чыгыңыз. Рахмат сиздерге. Тапшырманы айтып коеюн.